رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان. Биздин азыркы темаларыбыз туугандар, бүгүнкү темаларыбыз бул ордо фитир жөнүндө экен. Ордо фитир деп коёбуз, анан арабча садакатыл фитир деп коет. Садака деп коет да бул. Бул садака деген өзү эмне десе, бул ошол орозодо бизден пенделикте кемчиликтерибиз кетет, катачылыктар кетет. Ошо катачылыктарды жое турган садака, ошолорду кетире турган садака да. Анан орозо менге 100% кемчиликсиз болду деген кепилдик жок да бизде, туурабы? Ошол себептен ошол орозодо кетирген кемчиликтерди жууш үчүн бериле турган бул садака фитир болуп эсептелет. Ошол себептен муну орозо айт намазына чейин бериш керек. Орозо айт намазына чейин бериле турган садака. Эгер орозо айт намазынан кийин бериле турган болсо, анда бул жөнөкөй эле садака болуп калат. Жанакы эмне орозодогу кемчиликтерибизди жое турган садаканын катарына кирбей калат туугандар. Ошол себептен биз айт намазга чейин беришибиз керек, бирок ошону бергенде дагы мүмкүн болушунча ошол бир муктаж адамга берген жакшы. Муктаж адам ошону алып туруп бир керегине жаратсын да. Мисалы башка мазхабтарда мисалы буудайдан, мисалы мейизден, курмадан берет эмеспи? А биздин мазхабта, Ханафи мазхабында акчалай берген жакшы да. Акчалай берген жакшы, анткени ошол муктаждар ошонун бир эмесини муктаждыгын бир жоюп алсын деген бир максат. Бизде шариатта айтылат, силер дейт, ошо айт күндөрү жардыларды, кээде кембагал муктаждарды тилентпегиле дейт да. Тилентпестен ошолорго жардам бериле дейт. Ошо биз айт намазга чейин берип кое турган болсок, ошолор айтка даярданып, мисалы эт алабы, же эмне алат, кичине бир майрамдык маанай, майрамдык бир дасторкон даярдап, өздөрүнчө бир үй бүлөлүк майрамды белгилейби деген бир максат да. Ошондуктан эртерээк берген жакшы. Анан сөзсүз түрдө эле ошол акырын күтүп отурбастан жөн азыркы убакта деле берсе болот. Мисалы ордо башталгандан кийин берсе боло берет. Анан мисалы баягы бизде зекет бар го. Зекетибиз. Ошо зекетти биз беребиз, бирок бир жыл айланыш керек дейт го. Себеби ортодо биз банкрот болуп, кайра жыл акырында ордуна келип калышы мүмкүн да. Бир жыл айлансын дейт. Ошондой эле күтүп отурбай эле ага чейин деле берсе боло берет. Бул ордо фитир садака деле ошондой да. Ордо башталганда деле, ортосунда деле берсе боло берет, бирок акыркы чеги айт намазына чейин берип кутулуш керек. Анан бирок кээ бир алымдар бар экен, кийинки жылдыкын кошо берип койсо деле болот, зекетке окшоп деген ойлор бар экен да баягы жерде. Бул кедейлердин бир пайдасы үчүн айтылган сөз. Муктаждардын. Себеби биз канчалык берген сайын, берген Кудайга жагыптыр дейт. Берген сайын алар сүйүнөт, туурабы? Алар дуа кылат, биздин ден соолугубуз чың болот дегендей. Ошол жагында биз эске алышыбыз керек туугандар. Биз кепилдик жок дедик орозодо, ошол себептен. Садака кимдерге берилет? Бул орозо баягы зекет кимдерге берилсе, садака деле ошолорго берилет да. Мисалы, вертикальный деп коет го биз да. Атага, чоң атага, баба, буа, ылыйга карап, балаңа, небереңе, чебереңе, кыбыраңа, шуураңа, кыскасы вертикально болбойт. Бергенге. Анткени атаны ансыз эле караш биздин милдетибиз да. Туура? Атаны багышыбыз керек. Кем каржын бир толукташыбыз керек. Анан балам кичине мындай бир сурап койсоң болот деп айтырбай эле ата не кемчилигиң бар? Un жокпу? Эт жаш жокпу деп туруп сурап туруш бул биздин милдетибиз да. Анан балаң, ансыз эле балаң милдет, неберең милдет. Ошол себептен аларга бергенге болбойт садаканы. Бир тууганга берсе болот. Себеби бул башка да өзүнчө. Вертикально болбойт, горизонтально болот. Бир тууганың кыйналып аткан болсо, ошондон баштаганы жакшы негизичи. Сенин карындашың болсо, күйөө бала чүжөй болот баягы жерде, мындайча айтканда. Ошого ошолорго берсең болот да. Мындай капталдан кеткенге болот. Анан тайже болобу, кыскасы туугандарга берсе болот. Бирок жакындан баштаган жакшыраак туугандар. Анан бул негизги максатыбыз айтсак, ошо мусулмандардын муктаждарга бир майрамдык маанай, кубаныч тартуулоо дедик го баягы жерде. Ошого көбүнчө сурайт да, бир мешитке беришибиз керекпи, каяка беришибиз керек. Негизи мешитке берип бизди карыз кылбай, мен жекече өзүмдүн пикирим, бизди карыз кылбай
tanıgan, bilgen bireğiniz bolsa oşoga beriңizdер, öz kolуңуздан beriңiздер, oşol жакшыраак да. Тура бизге берет. Эгер такыр бере турган эч кимди таппай калсаңдар, мешитке бериңиздер. Биз баягы арыз жазгандар тизме менен аларга таркатып беребиз. А бирок сиз өзүңүз билгендериңиз бар да, кантип эле сиз билбейсиз мисалы. Тура кошунаңыз бар, же тууганыңыз бар, же кудадыкта бирөө бар. Ошолорду карап туруп, ошолорго эле өз колуңуздар менен бергениңиздер жакшы. Негизи да. Ana meşitke al bizi karız kılbay. Ha meşittekilerdi. Özünüzden bergeniңizdер бул жакшыраак. Бул мен жеке пикирим. Шариатта деле ошондой. Эгерде бергенге такыр адам таппай калып берсеңдер, анда мешитке арыз жазгандар бар, Кудайга шар аларга биз таркатып беребиз. Эми кимдер берет? Кимдер берет? Мисалы кейбирлер бар да, өзү араң жашап берет. Күнүмдүк тамагын араң таап отурат. Алар же бербейт. Алар наоборот алыш керек да. Алар алыш керек. Misal bizde özlerinin bir emesi var o. Özünün qanday desen, avalı dep koyat bizde. Özünün şartı, turmuşluk avalı var. Oşo sebepten bizde mümkünçülük yok bolsa algan berilbeyt. Al özü berбейт. Sebebi Allah Taala Kur'an'da ne deydi? La yukallifullahu nafsan illa vus'aha. Allah Taala gücü yetmegen işke öz pendesini buyurbayt. Hiç kimde buyurbayt. La yukallif. Allah Taala hiç kimde buyurbayt ne? Hiçbir canlı, gücü yetmegen nersege. Demek al özü күнүмдүн araң tagып otursa, sen kançaga sadaka ber деп айтасың. Тескерисинче биз ага мунаке мен берем деп беришибиз керек да ошондойлоргочу. Ошондойлорго биз беришибиз керек. Мисалы ата балдарына берет. Балдарына бериш милдет. Бирок баласы, чоң баласы үйлөнгөн болсо, ал баласына бериш атанын милдети эмес. Ал өзүнүн үй бүлөсү бар. Ал атанын орунбасары катары ага уже берилбейт, ата бербейт да. Керек болсо ал бала атасыныкын берип койсо болот. Бирок ата уже үй бүлөлүү болгон балдарына бербейт. Үйлене элек болса анда атасы берип койсо болот. Негизи чындап келгенде балагатка жеткенден кийин ар ким өзүнө өзү бериш керек негизичи. Биз ал нерсе жок дагы түшүнбөйт. Анан атасы балдарын эсептеп туруп көнүп калган. Атам берет деп туруп балдар деле ошого көнүп калган, ошого үйрөнүп калган. Жок, ал бойго жеткенден кийин ар ким өзү бериш керек. Себеби орозону өзү кармап атабы, өзү билет да кандай кемчиликтер кетип аткандыгын туурабы, кемчиликтерин жөөшүн өзү бериш керек. Бирок балага жеткенден кийин деле үйлөнө элек болсо, мисалы атасы берип койт, эми ал дурус эле. Бирок чоң баланы ал өзү бериш керек. Ал чоң бала атанын орунбасары да баягы жерде. Атасы өтүп кете турган болсо, үйдү башкарып карай турган ошол чоңу. Бизде тун уулум деп коет го. Эми бул жерде туугандар дагы бир маселе бар. Акчалай бериш керек деп едикпи? Акчалай бериш керек дегенде бизде шариатта бир эреже бар да. Худ мин амвалихим садака. Алардын ошо акчаларынан садака алгын дейт да, мисалы, садака алып тур ошо кедейлерге бер деп коет. Демек бул жерде булдан садака болуп эсептелет. Фитр садака болуп эсептелет. Ошо фитр садаканы биз эмне алып туруп ошо кедейлерге биз беришибиз керек. Акчалай бергени жакшы дейт да. Ошол азыркы эрежени алып туруп биздин мазхабта акчалай бергени жакшы. Эми ошол акчалай бергени жакшы дегенди мисалы Хасан Басри билесиздер, чоң олий алым заттар өткөн. Алар деле ошол пикирди айткан экен. Умар ибн Абдул-Азиз деген мисалы бизде адилеттүүлүк жагынан 5-чи халифа бар. Ал деле ошол акчалай берген жакшы деген ойлорун айткан экен. Биздин Ханафи мазхабында деле ошол акчалай берген жакшы. Анткени акчалай берсек мүмкүн ошонун кийгенге бутунда чокойу жоктур. Ошол биз бере турган үй бүлөнү, туурабы? Биз ун бергенден караганда, мисалы унда алып эптеп жашайм, бирок мектепке бара албай аткандыр. Акчалай берсек мүмкүн ошол өзүнүн бир муктаждыгын алып алат да баягы жерде. Кыскасы эмне? Майрамга бир жаңы кийим кийип, мисалы көчөгө чыгып мактанат байкуш мына мен атам жок болсо дагы мына апам мага алып берди деп. Себеби акчаны апасына берсек жетимге, ал жетимге алып берет да. Көрбөйсүзбү? Ошол жагында карашыбыз керек туугандар. Анан мисалы бизде ундан, арпадан, мейизден, курмадан берилет да. Эми бул жашоодогу элдердин жанакы эмне социалдык абалына карата да. Misal бұл кейлер айлет да, 50 сом десе, өзі айдаған 570 айда алған. 50 сомнан болса, менің 3 балам 4-5, аялым менің 5, 250 сом береді да баяқ жерде. Ал ұят қой. 50 сомдық садақа фитир бұл жаңағы 3000 сомнан пенсия ала тұрған пенсионерлерге, анан студенттерге. Ал студенттердин эмеси. Misal 6000 сом стипендия ала тургандар, misal 80 сомдуктан бериш керек, misal.
Анан кейбір эмелер бар да, bir туғандар бар, сода менен машығат. Алар 800 сомдық құрманын басы менен беріш керек. Эми бұл 50 сом деген бұл минимальный деген сөз да. Максимумның чегі жоқ туғандар. Максимумның чегі жоқ. Мисалы ошол кейбір содагер bir туғандарды бар, ал 10.000 сомдан берсе деле жарашат. Үйүндө 5 адам болсо 5.000 сом берип койсо деле жарашат. Себеби максимумның чегі жоқ. Анткени бизде ошол эмне шариятыбызда деле айтат. Сен эгерде садака берсең, көбүрөөк бер, ошол алган адамдын бир муктаждыгына жарап калсын дейт да, карасаң. Мисалы 5.000 сом берип койсоң, баягы ошо бир айлык продуктысын жасап алышы мүмкүн да. Же болбосо ошо эки баласына 2,5 сомдон бөлүп жазы кийим кылып берип коюшу мүмкүн да баягы жерде. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан эмне бир акчалай берген жакшы аны. Эми ал алгандан кийин ал өзү билет да, каяка сарпташын, ал өзүгө маалымыраак. Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan.